Ассаламу алейкум достор. Мындай бир ой менен бөлүшөм. Бул биздин мамлекетибизди кантип алдыга жылдыра алабыз, кантип биз өнүгө алабыз, вообще ошо кыргыздар кантип өнүгөбүз, ошол суроо боюнча кичине ой жүргүзүп, силер менен да ушул нерсе менен бөлүшкүм келип жатат. Биздин өлкө абдан кооз, абдан сонун жер, 4 мезгил тең бар, бүт бар, байлыктар көп, кең байлыктар бар, суубуз таза, мындай природабыз абдан сонун жер. Кыргызстан деги эле сонун жер. Муну башка жактарга караганда Кыргызстан эң сонун жер. Анан кийин ошол өлкөдө жашап, биз өзүбүз адамдар мисалы алдыга жылганга эмнегедир аракет кылбайбыз. Адамдар бүт баары мисалы бүт баарын правительствого же башка бирөөгө шылтайт да, постоянно кандай болбосун, мисалы тигинтип кетти, мындай кетти, а эмнеге бери мындай, а эмнеге балким жерге мусорка коюп койбойт беле, а эмнеге мындай кылышым керек? Өкмөт кылсын, мен эчтеке кылбайм. Өкмөт кылсын, мен эчтеке кылбайм. Тигинтип бергиле, минтип бергиле, тигине кылгыла, бийлик каякты карайт, мен эчтеке кылбайм. Ушундай да, баарынын көз карашы ушундай. Андан көрө көттү дивандан көтөрүп бирөөнүн эмесине, посттун алдына срач комментарий жазганын ордуна мамлекетине бир пайда тийгизип, жок дегенде жерде мусорка таштап түшүп калса, ошону барып урнага салып койгондун ордуна идиоттор жанагы ар кайсы жакта бирөөгө шылтап, бирөөнү эметет да, анан бирдеке болсо, ой, эми эртең өнүгөбүз, анан Кудай буйрса, анан келечек жаштардын колунда. Мына жаш бизбиз, мына бүгүн биз келдик, ушул жерде турабыз. Эмне бул жерде эмне бизге тоскоол болуп атат? Биз өзүбүз кылбайбыз, биз эртеңкиге шылтайбыз баары. Эртең бүрсү күнү мына, мен муну кылып койгом, эртең эми муну фигня эле да. Атаңардын чокусу силерге фигня. Эгерде өлкөбүздү өнүктүрө турсак, өзүбүздөн баштайлы. Башка эч кимди карабаш керек. Силер бийликпи, там ким Акаев, Бакиев, Жээнбеков, ким президенттери, силер аларды карабагыла. Туура алар дагы иштеш керек, бирок аларды иштете турган бизбиз. Мен бийликке көп аралашпай эле коеюн, ошон үчүн силерде мындай башка тилде сүйлөшөйүн, башка мааниде бийликке аралашпай эле, мисалы ар бир адам өзүнөн баштаса, жакшылык кылып, жамандыктан кайтарып, туура нерселерди кылып, элементарный таштандыны бар мусорду эмеге, ящикке салып коюп, же бирөөгө бир жардам берип коюп, ошондон мамлекетибиз өнүгөт. Же кедейлерге жардам берип, тиги бул майда чүйдө андай нерселер толтура. Анан биз баарын мамлекет биз эчтеке, давайте биз мындай кылабыз, жатабыз, уктайбыз, алма бышак оозубузга түшөт, биз чайнап эле жата беребиз. Ошондой болобу? Мына силерге андай такыр болбойт, болгон дагы эмес. Ошондуктан урматтуу достор, мен эмнеге буну айтып жатам? Эгерде мамлекетибизди өстүрсөк, эгер Кыргызстан алдыга жылсын десек, анда биринчи өзүбүздүн көзүбүздү мындай тазалап, жакшылап тазалап, көздү чоңураак ачалы, көздү чоңураак ачып, башка мамлекеттер кандай кругозорду өстүрөлү, көбүрөөк окуйлу. Биз вообще мындай эмне деп коет, деградация деп ошондойбуз. Телефондон башыбыз чыкпайт. Мындай пайдалуу нерселерди кылгандан пайдалуу нерсени кылганга аракет жасабайбыз. Биз деградация кылып атабыз да. Пайдалуу нерселерди кылып, үйрөнүп, окуп, көздү чоңураак ачып, башка жакта эмне болуп атат, башка жакта кандай, бирок полезный информацияны, мусордун кереги жок. Анан тигине болуп кетти, мындай ушак, жана Инстаграмга кирсеңер, жарымысы полный көрөт. Анан келип айтат да, сен көрдүңбү Инстаграмда эмне жазып, тиякта мындай болуп тур, бияк. Мага нахрен кереги жок анын. Эгерде мамлекетиң өстүргүң келсе, сен өзүңдөн башта. Мына сен муну көрүп аткан адам өзүңдөн баштап, туура нерселерди кыл, туура иш жүргүз, туура сүйлөп, нормальный сүйлөгөндү үйрөн биринчиден. Бир пайда келтирем десең, бир жакшы нерселерди кыл. Эгер сен эчтеке жашоо мындай да, эчтеке бербей туруп бирдеке ала албайсың. Мисалы, жөнөкөй эле бир эме кайырчы деп коелу, кайырчы эчтеке бербей туруп өзү ала албайт. Эгерде сен мисалы кол бутуң бар, башың мындай акыл эсиң ордунда болуп туруп иштесең же бирдеке кылсаң, ошон үчүн акча аласың. Ошондой эле сен бул жашоодо бирдеке кыла турган болсоң, пайдалуу иш, сага ошондой эле бул дүйнө өзүнүн туура жакшы нерселерин берет. Анан кийин ошондо биз өнүгөбүз, ошондо мамлекетибиз алдыга жылат. Антпесек, анда билбейм достор. Эгерде туура эмес кичине сүйлөп алсам же аранда сөздөрүм арасында сөгүнүп кеткен сөздөр болсо кечирим сурайм, что баарыңардын жүрөгүңөргө катты тийбеш үчүн. Силер менен болгон мен Шабдан Болотбеков. Пока.